Ошон үчүн сиздер ичиңизде болгон нерсени сыртта айттыңыздар айтпадыңыз анча эле бар. Ошон үчүн ичиңиздердеги бар. Ичиңизде действительно жолдошуңуз жакшы болгонун карасаңыз ошону биринчи сезиңиз. А бирок жолдошуңузга, балдарыңызга сөз менен айтыңыз. Сөз менен айтуу өтө маанилүү. Ушул убакка чейин өткөндө бирөөгө коучинг кылдым, мен түшүндүрдүм, аябай коучинг кылып, аябай сүйүндү. Андан кийин айттым жолдошуңузга, ушундай кылыңыз, ал Москвада экен жолдошу, өзү эмедеги Кыргызстанда экен. Анан ушуларды айтыңыз, жолдошуңуз алыста болсо, тем более аякта туруп аябай жанын сыгылат. Сиз жаман нерсе айта берсеңиз, ал аяктан ошондой деп, ошону түшүндү ал. Андан кийин анда азыр жакшырсам, ушул убакка чейин постоянно баягындай мынтип кылбайсың, мындай кылбайсың деп критикалап, аны ошентип өстүрөм деп ойлоптур да, критикаласа эле өсүп кетет. Урушса эле жакшы адам болуп калат. Андай мындай жаш балача андай нерсе болбойт да. Мен ушинтип жүргөнмүн, критикалап эми аны сразу жакшы айтсам не то болбойбу дейт. Мен айттым, не то болбойт, кыла бериңиз. Определенный нерселер, нормаларды өзүңүз алып кириңиз жашооңузга.